Hormatlı ağalar, atalar, apalar, eceler. Barыңızдар ушул бүгүнкү биз менен болгон жолугушууга кош келдиңиздер. Ар бириңиздердин келген кадамыңыздарга гүл бүтсүн. Кандай ниет, кандай максат менен келип отурсаңыздар, ошол максаттардын ишке ашышына жараткан өзү жар болсун. Баарыбыздын тилегибизди ишке ашырсын. Сиздердин тилегиңиздерди аткарганга бизге жараткан күч кубат берсин. Напсыбызды тыйсын, акыл эсибизди бекем кылсын. Дайым элдин кызматында мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн иштеп жүргөн күндөрдү бизге насип эткен болсун. Баарыбызды жараткан өзү колдоп, тилегибизди берип, Аллах насип кылса 4 октябрь күнү жакшынакай той тойлоп, бүтүн Кыргызстан саясий партиясы бүтүндөй Кыргызстандын саясатынын өңүн өзгөрткөн партиялардан болуштугун насип эткен болсун деп. Мына биздин Аламедин районунда ички иштер бөлүмүндө тергөөчү болуп иштеп жүргөн жаш капитан кызыбыз Айгүл Айдарова деген талапкерибиз. Силер таанисыңарбы? Өзүңүздөнбү? Мен байкадым ошону. Биздин Москва районунан талапкер болуп бараткан Афган согушунун ардагери, Кызыл Жылдыз орденинин ээси мына Темирлан деген жигитибиз. Ошол Москва Сокулук районунан талапкер болуп баратат бизден. Жанында турган Бакыт мырза бизден Жайыл Панфилов районунан Карабалта шаарынан талапкер болуп баратат. Бакыт Сатаркулов деген жигитиңиздер болот, уулуңуздар болот, аксакалдар үчүн, жаштар үчүн агаңыздар, атаңыздар деп коебуз могул жерде жаш балдарга турган. Ибрагимбекти айтпай койсок деле болот, Нак өзүбүздүкү да бул. Ошо айылдыкы дейсиздер. Ошол Ибрагимбек Алиев деген жигитибиз ошол саламаттык сактоо тармагында көптөгөн жылдардан бери иштеп келатат. Могул жердеги отурган азаматтардын көпчүлүгүнүн керегине жараган азаматтардан болсо керек. Бирок бул дүйнөдө бизди Мелиса менен дарыгерге кайрылганды сактаган болсуң бизде. Рахима деген кызыбыз жетип келди. Кече эле биз менен чогуу Токтогул деле. Рахима деген кызыбыз биздин Токтогул районунан талапкер болуп баратат. Өзү мына жерде көптөгөн жумушчулар мүмкүн биздин келин кыздар ушул кишинин колунда жумуш иштеп аткан болсоңуздар керек. Кесиби боюнча тарыхчы экен. Анан шарттары ар кандай болуп барып, Россияда жүрүп, баягы убактылуу иштеп аткандардын арасында жүрүп, кичине тыйын тыпыр топтоп келип, эми топтогон нерселердин баарын элге кызмат кылалы деп, ушул кичинекей бир ишкана тикмечилик жалаң аялдардын кийимин тигишет экен. Мен жол катары сурап келдим. Бир анча-мынча эркектердин кийимин тиксеңер бир нерсе заказ бере калайын десем, жок, жалаң аялдардыкын тигебиз деди. Ошондой болуп, 100дөн ашык биздин кыздарга жумуш берип иштетип келаткан азаматыбыз ушул Рахима деген кызыбыз. Токтогулдан талапкер. Биздин таанымал инсаныбыз Исхак Масалиевди. Рахмат. Урматтуу агайын туугандар, 5 жылда ар бирибизге бир укук пайда болот. 5 жылда бир жолу биз урнага кирип туруп, келерки 5 жылга жогорку кеңешти шайлашыбыз керек. Кимге ишеним беребиз, кимди жиберебиз? Мурда жеңилирээк болчу. Алдыңарга 15 талапкер келсе, бирөөнү шайлат элеңер. Азыр оор болуп калды. 16 партиянын ичинде 190 адамдан бар. Анын ичинде 190 биздин балабыз болуп калышы мүмкүн. Кандай кылабыз? Дош берелиби? Өтпөйт да. Же башкача дош берели. Мен ойлоп атам, биз башка принцип менен карашыбыз керек. Бүгүн мындай жалпак сөз менен айтканда майлыбай депутаттардын кереги жок болуп атат. Мен 120 депутат менен 5 жылга 4,5 жыл чогуу иштедим. Таныганым 40 киши эле, калганын тааныбайм.
Сіздер андан бетер астаңыздар. Білмейсіңдер, кім депутат? 5 жыл өткеннен кейін жақшынықай киініп тұрып, чаштарыны бойып, тіштерін ағартып алдыңыздарға келеді. Ассаламу алейкум, қалай қалқым. Мен сүйікті мекендештерім. Мен өзім Чүйдің қызымын. Өзім болса Аламудун районында, Аламудун роудусында 8 жылдан бері тергөөчү болуп кызматта келдим, элим үчүн, жерим үчүн деп кызматта жүрөмүн. Бул партияны тандап алган себеби биз милицияларды билесиздер, биз аябай темирдей тартипте жүргөн инсандардамыз. Ошондуктан бул партияны тандап алган себеби бул партияда биринчиден ыйман бар, экинчиден темирдей тартип бар. Ошол эки нерсе менде бар. Ошондуктан бул партиядан өзүмдү бул жактан көрдүм. Мен өзүм сиздердин берген добушуңуздарды жана сиздердин ишеничиңиздерди актаганга Аллахым насип этсе, буйрса актаганга абдан күчүмдү жумшаймын. Кыргыз элимди уят кылбастан ушу кайсыл жакка барбайлык кыргыз элинин атын узакка чыгара турган уул кыздардан болобуз. Буйрса Аллахым насип этсин. 4 октябрь күнү буйрса ар бириңиздер чакырат элем. Таза жана биринчи орунда ыйман турган партияга добушуңуздар берип коюңуздар сурап элек. Сиздердин ишеничиңиздерди бүтүн Кыргызстан актайт. Ушул балдардын келечеги дешибиз керек. Менин эмес, бул жерден тургандардын эмес, сиздердин дагы эмес. Ушул балдардын келечеги. Эгемендүү болгонубузга 29-30 жыл болуп атат. Эмне болду? Эч нерсе болгон жок. Мен могул жерде кандай турган болсом, Кыргызстан ошондой туңгуякка келди. Алдыбызга бизде артка жол жок. Артка жол бүтүн Кыргызстанда жок. Менде жок. Ичерде дагы жок. Ошол 4 октябрь күнү келип, өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрүн бир арнамыз менен толук кандуу катышып, бүтүн Кыргызстанды колдоп бериңиздер. Акыркы айта турган нерсе азыр чыгыптыр. Баарына каршы деп. Бул атайын жасалган, оппозициялык партия болгон бүтүн Кыргызстанга карата жасалган бул атайын проект деп эсептейм. Бардыңар келип колдоп беришиңер керек. Чыныгы азыркы бийликке макул эмес болсоңор, оппозициялык партия болгон бүтүн Кыргызстанды колдоп, форма деген, 2 деген, 2 деген бул 500 миңдей болуптур. Аларга дагы инсап берсин. Бардыңыздар. Өзгөрүүнү кааласак, ыңкылап кылабыз деген болсок, мыйзамдуу жол менен 4 октябрда бүтүн Кыргызстанды колдоп бериңиздер. Рахмат силерге. Ассаламу алейкум, Адакаммад Умаров. Мен сиздерге ишенем, партияңыздарга ийгилик. Биз эл колдойбуз. Мекенчил партия тууралуу кыскача сүйлөп кетсеңиз, өзүңүздүн пикириңизди дейт. Эшматов Алыкул дейт. Азыр шайлоо жүрүп аткан мезгилде бир партия башка партия жөнүндө сүйлөөгө тыюу салышып коюп туралар закон боюнча. Себеп билет да. Шермендебизди чыгарат деп алдын ала ошондой мыйзам кабыл алып койгон. Эгерде мен ал же бул партия боюнча бир сөз айткан болсом, БШК баякы чычкан пайлаган мышыктай болуп карап жатат мына жерде. Ошон үчүн бизди мыйзамсыз бир нерселерге түртпөгүлө. Мүмкүн атайын берип аткандырсыз. Менин төмөндөгүчө суроом, электр энергиясын тариф жөнүндө тарифти мурунку калыбына келтириш үчүн сиздин өз оюңуз кандай? Шарипов Аятулла дейт. Тариф элемес, Кыргызстанда көп нерсени ордуна келтиришибиз керек. Саламаттык сактоо тармагындагы, билим берүү тармагындагы азыр калп эле ата энелер айтып атат, биздин балдар аралыктан окуп атат деп. Кайдан аралыктан окуйт? Аралыктан окутуп аткан агай менен эжекеси өзү окута албаса эмнени окуйт булар? Алар өздөрү телефонду чукулап отурса, булар каяктан чукулайт? Ар бир балага, ар бир кызга ошондой ата энеси ошондой телефонду алып бере алганбы? Бушлардын ноутбугу барбы? Ноутбук эмес, кечирип коесуздар мени, жакшылап көтөрүп бара турган сумкасы да жок. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Ошондуктан көптөгөн нерсени биз ордуна коюшубуз керек. Адахан Кимсанбаевич, сиз түрк тилдүү мамлекеттердин катчысы кызматын ким берген сизге? Атамбаев берген эмеспи дейт. Түрк мамлекеттин кызматташтык кеңешинин баш катчысынын орун басарлык кызматыны мага 4 президент берди. Назарбаев, Алиев,
Azerbaycan'ın prezidenti, Türkiye'nin prezidenti, anan Kırgızistan'ın prezidenti. 4 prezident kol koymayınca, 4'te öten bir kişiye makul olmayınca al kızmatqa bara albaysiz. Ana ошол. 3 prezident makul olup birөө karşı çıksa al kızmatqa dayındabaydı. Birincisi, alar sebepçi. Oşol kızmatты, oşol jerde çaşılgan rızkını taap dеш üçün birinci tuğulganda bunu benim mаңдайыма жараткан Allah жазып койгон экен. Бұл нәрсені biz Allah'tan деп bilemiz. Eğer biz alardan algan akça, eğer biz alardan akça taratıp mıyzam buzuşsa, kameraga tartıp alsak, kimge kayrılığımız gerek deydi. Eğer uşunda iş hareketlerimizge beylik, güç koldoonçu bolsa, bizge kim boluşat deydi. Sizlerden talapker olup baratkan azamattın birөө dariger, birөө militsiya. Мол жерде турган Айгүл деген кыз, милиционер ошол, тергөөчү. Кайрылыңыздар, алар бизге кайрылат. Биз кайда кайрылып, кандай чара колдонушту жакшы билебиз. Егемендік жыл пайда болгондон кийин бөлүнүп кеткен. Кээ бир атка минерлер ошол убакта 1000 гектар, 1,5 гектар жерди алган. Hazır bizge şolar 20 bin 30 binden beri biz boşanı işletiyoruz. Eğer sizin partiye barıp kalsa şit yerdi oluşumlardan tartıp alıp kayıt canıdan bölüyorsunuz mu? Şunday tura veriyor. Yer eldi bakar. 2 yıl işletmey koysa al yer mamleket kayra tartıp alganга hukuku var. Düşündünüz mü? Eğer de işletmey koysa yerde icaraga verip atkanda bu Yer kodeksinin 8. berinesi, oşol mıyzamdın avtarın kayda varıp sırasanız aytıp beret, Adakan Madumarov dep. Emne dep жазганбыз. Oşol siz aytkanday köpöstөр, 100 hektar yerlerdi alıp alıp, bötön biröөлөргө icaraga verip, öz arenda kalat, janakı FPS'tin jerin, hökmöttün jerin. Anan alıp alıp, belki dıykandarga 3 есе üstüne üstek koşup durup, anan icaraga veret. Sub arenda deyip. Sub arendaga berүүгө тыюу салып койгонбуз биз. Эгер ушул биздин Васильевка улобу, Озерная дейби, кайсыл бир айылдын жерин, ошол жердеки жашаган дыйкан акыркысы мен албайм дегенге чейин башка кошуна айылдан бергенге укугу жок. Сактап келген айкөл кыргыз элден биз берекесин төгүп турган ачайып бакып аттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакып аттуу асыл кымбат жерден биз арыетин бекем кармап турпаган аталарды сактап келген орасың ардакталып төрүбүздө тул болуп аксакалдар бата берип кубансың ардакталып төрүбүздө тул болуп аксакалдар бата берип кубансыңтарда өмүр сүрөнүп талапыны таң азалап дүйнөгө азаттыктарда өмүр сүрөнүп Kıram Türküttöy, altın Türküttöy, sığmığımsın benim Kırgızstan. Namız çorbasun, bakıp ordusun, hasiyet ülkerim Kırgızstan. Hasiyet ülkerim Ona bütün Kırgızstan, urmatlı aksakaldar, atalar, avalar, eceler, ağalar, bütün Kırgızstan'dan ayırması emnedi. Başka talapkerler gelip sizlerge bir deme çay çamek verip atsa, bizge teskerisince gelgeningizlerge rahmat dep sizlerden belek alıp ketip bartabız biz. Bирок бул белегиңиздерди актайбыз деген терең ишенимдебиз. Ошол күндөрдү бизге насип этсин. Жеңишибиз бирге болсун. Дасторконубуз жайык болсун. Жараткан Аллах бөөдө кырсыктардан, асман жерден келүүчү балалардан, куру доомат жалган жалалардан, суук көздөрдөн, жаман сөздөрдөн, шайтандын,
Nafsinin azgırıklarından özü asırap, özü korkup, jakşılıktуу gündörde daima dastorkonda çoğu oturgandardı, çoğu oturgan günlerüstü nasip etken bolsun. Biz ar daim eldin kızmatındabız. Allah nasip etken bolsun. Eldin batası menen jeter maksatка жетебиz деген үмүттөбүз. Дагы бир жолу сиздерге терең ыраазычылык. Рахмат. İşinizlerge, iyili gözünüzlerge deyin, soluk bakım attırmaş, daima şunday jakşılık günlerde jolgal etdi. 4. oktyabr günü biz şu jеңиш gününü maydamdagan bizge jılıga nasip bolsun. Amin. Allahu akbar. Ушундай кол чаап 4 октябрь күнү ушу уран менен барып колдоп берели тургандар. Чоң рахмат, кош келиптирсиздер. Курсан ака азаматсыз. Аман жашаңыз. Чоң рахмат. Оруаңыз.